Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'ın isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер кыргыз элим, биз бир туугандай болойлу, бир болойлу урматтуу бир туугандарым деп бардыгыңыздарды ынтымактыкка чакырам. Бул бийлик эмне? Бул бийлик кетет урматтуу бир туугандарым. Бийлик бул азыркы бийлик деле, мурдагы бийликтер деле түбөлүктүү жок. Түбөлүк бир гана Алла гана урматтуу бир туугандарым. Азыркы бийлик деле бир убагы келет, мөөнөтү бүтөт, булар деле кетет. Булардан кийинки дагы бирөө келет, дагы кетет. Заман өзү ошондой урматтуу бир туугандарым. Түбөлүк бир гана Аллага гана татык. Түбөлүктү Алла гана болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, эл биз ынтымак боло берели бири-бирибиз менен. Анан Кудайым буйрса, бардыгы Кудайым буйрса оңолуп кетет. Мына көпчүлүк элдер бир туугандарым, кыргыз элим, көпчүлүк кыргыз элим таанып калды. Кудайга шүгүр, бир туугандарыбыз бар. Кээ бир туугандарыбыз ушундай суроолорду беришет. Көп суроолор болуп калды. Ушундай суроолорго мен ушу бир адам эмес, бир 10-15 адамдын берген суроосуна мен жалпы эле кыргыз элиме жооп берип коеюн деп чечтим. Бул кандай суроо? Биздин жанагы Олимпиададан утуп келген Акжол Махмудов, Айсулу Тыныбековалар күмүш медалдын эгеси болуп келбедиби Олимпиададанчы? Ошолор менен Хабиб Нурмагомедовду экөө уребен кылып теңип атышат да, менден сурап атышпайбы? Хабиб Нурмагомедов күчтүү кыйынбы же Акжол Махмудов кыйынбы депчи бир туугандарым. Албетте Акжол Махмудов кыйын. Хабиб ким, урматтуу бир туугандарым? Ким ал? Мен Хабибти тааныбайм. Бирок мусулман, алхамдулилла, биздин бир тууганыбыз. Ооба, бир тууган, мусулмандар бул бир тууган болгон. Бирок Хабибке караганда Акжол Махмудовдун мындай авторитети, уребени өйдө болот, урматтуу бир туугандарым. Ол Хабиб Нурмагомедов Олимпиадага катышкан эмес, күмүш медаль эмес, бронза алган эмес, урматтуу бир туугандарым. Бой без правил деп, бой без правилде урушуп жүргөн. Эми бой без правил бул негизинде бул жүзгө уруу бул харам, бул урматтуу бир туугандарым. Сиздин атаандашыңыз капыр болобу, мусулман болобу, бул бой, бул харам. А күрөш бул сүннөт, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн мен жалпы кыргыз элиме эле айтайын, ушу биздин чыган спортсмен, күрөшкөн ушу Акжол Махмудов, Калы инибиз, Калы Сулайманов, Жоламан инилерибизди көтөрмөлөй берели. Мен лично кыргыз элиме эле жалпы эле айта алам, мен Хабибти мен Акжол Махмудовдун жанында Хабиб эч ким эмес да. Акжол Махмудовдун ага караганда авторитети ham өйдө турат. Салыштырмалуу бул Акжол Махмудов биздин кыргыз элдин сыймыгы. Керек болсо дүйнө жүзүнүн элдин сыймыгы. Себеби Олимпиададан күмүш медаль алыш бул оңойго жатпайт, урматтуу. Ошон үчүн Акжол Махмудовду тааный берели, Акжол Махмудовду колдой берели, урматтуу бир туугандарым. Каякта бир Хабибти айтып, Хабиб кыйынбы же Акжол Махмудов кыйынбы деп эле айтып коеюн. Акжол Махмудов кыйын, урматтуу бир туугандар. Кыргыз эли. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.